шайлоонун дагы ошол эле учурда президент деген статустун да баркы кеткен сыяктуу биздин коомдо депчи. Путин деле кызыктуу адам мен үчүн. Анан ошонун канчасы кирип жашап жатат? 23. Бере тургандар чыксын, мен пиарымды токтотом. Анан тиги мындай ушул убакка чейин мен бир адамды критика кылган эмесмин. Дагы деле ошол ойдосузбу же андан бери убакыт өттү? Мондой башчыларга татыктуу эл эмеспиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, кайрадан сиздер менен Фактор KG сайтында эмгегим элиме көрсөтүүсү учурдагы 63 талапкердин катарын толуктаган Имамиден Ташев бар. Алдыдагы максаттары, президенттикке аттануусу жана буга чейинки кылган эмгектери жөнүндө бүгүн биз маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. KG Group дегенде эле сизди эстейт. Бүгүнкү күндө KG Group деп баягы жетекчиси деп тааныштырган жокмун, себеби президенттикке талапкерсиз. Андыктан президенттикке талапкер болушуңуз менен куттуктайбыз алгач. Маңайдарыңыз жакшыбы? Атаандаштар көп. Мындай кадамдар кандай болуп атат дегендей? Рахмат. Буюрса, ар бир эле жаран, ар бир эле талапкер утам деген максат менен кадам шилтейт. Максат, настрой буюрса эң жакшы, эң өйдөнгө деңгээлде. Баягы кайрымдуулук иштери менен көбүрөөк алек болуп жүрүп, жөнөкөй жарандар менен эмгектенип жүрүп, анан бир айткан сөзүңүз бар экен да. Бийликке барууга деле көп мүмкүнчүлүк болду, бирок менин максатым бийлик эмес депчи. Бирок бүгүнкү күндө бийликке аттанып атасыз. Себеби эмне болду? Элдин акыбалы өйдө, жашоо турмушу жакшы, экономикабыз өскөн, саясатыбыз гүлли гүлистан болсо, биз деле кээ бир деңгээлде Кудай насип кылган өз тармагыбызды алдыга сүрөй эмгектенмекпиз. Бирок акыркы убактарда тилекке чоң каршы Кыргызстан элинин, кыргыз коомчулугунун жашабашы керек болгон. Кыргыз коомчулугу татыксыз болгон жашоо менен каршылашып отурат да. Каршылашып болуп, эң эле чоң түрткү, эң эле чоң өбөлгө бул ошо Кыргызстанда акыркы убактарда элдин бүйүрүн кызыткан бул тышкы карыз. Мисалы, Тажикстан билесиздер, ошо тышкы карыздын айынан, сырткы карыздын айынан ошол өз жери менен кутулуп тынды. Кытай эл республикасы нарын тараптан кемирип кирип баштаса, биздин кылган нерсебиз, биздин өзүбүзгө жеке турмушубузду өздөштүргөн шартыбыз бул текке кетип калыштыгыбыз бар. Албетте. Анан ушул маселе. Экинчиси, кээ бир деңгээлдеги биздин Кыргызстандын ушул саясатында орду болгон биздин эрлердин, азаматтардын ошол Кыргызстандын кайра эле мурунку союз доорундагы бир уюмдукка, ошол Россия менен биригүү деген нерселердин ушу баягы алдыңкы башаттарын сөз кылып баштаган учурларда болбой койгон жок, билесиздер. Бирикпеш керек деп атасыз? Албетте. Анан бул нерсени бир эмес, эки саясатчы айткандан кийин буну ар бир Кыргызстан жараны ойлонбой койбош керек. Кооптуу маселе. Албетте, бул өтө кооптуу маселе. Бул эгер ошол айткан эрлер, азаматтар Кыргызстан абасын жутуп суусун ичкендер, эгер ошол максатты көздөп айтып аткан болгон болсо, бул калган жашоочулар үчүн чоң бир сигнал, ойлончу нерсе. Президенттикке аттанып жатасыз. Ушул карыздан кантип кутулсак дейсиз? Тышкы карыздардан. Буюрса, мына жакынкы күндөрдө официалдуу түрдө ушул шайлоо башталганда, агитация иштери башталганда, биз дагы өз көз карашыбызды, өз механизмибизди, өз формулабызды элге сунабыз. Албетте, буюрса биздин формулабыз
30 жылда сунуп келген, 30 жылда сунуш кылып келген формулалардан механизм ыкмадан башкача. Жакшы. Анан мурда мамлекеттик иштеген эмессиз да. Анан учурда президенттик аттанып калсаңыз, балким Кудай буйруп дейли, президент болуп калсаңыз, баягы элдин жүгүн, мамлекеттин жүгүн мойнуңузга алуу бир аз оор болбойбу? Элдин оозунда саясатчы деген элде бир түшүнүк калыптыр да. Саясатчы эле барыш керек. Саясатты саясатка аралашкан гана жүргүзүш керек деген түшүнүк. Буга мен кошула албайм. Тилекке чоң каршы саясатчы дегенде ушул күндө кечиресиздер, элдин мамлекеттин казынасына кол салгандарды түшүнө турган деңгээлге түшүп калдык. Саясатчы дегенде элдин мүдөөсүн чечпей, элге мүдөө жаратып берген, элдин проблемасын чечпей, элге проблема болуп берген адамдарды түшүнүп калдык. Бирок тилек каршы ошого карабастан кандай болсо дагы саясатчы гана саясат жүргүзүш керек дегенге түшүнүктү сиңдирип алдык. Бул туура эмес нерсе. Саясатты сиздер билесиздер, тарыхта 4 классты бүтүрүп, Гарвард, Оксфордту түшүндү да көрбөгөн, жогорку билимди албай деле саясатты эң жогорку деңгээлде жүргүзгөн биздин ата-бабалар болгон. Эмнеге биз аны айтпайбыз? Эмнеге биз аны айткыбыз келбейт? Саясатты жүргүзүш үчүн ар ким ар нерсе дейт. Саясат окуусун окуш керек дейт. Саясатта иштеп көрүш керек дейт. Андай эмес, жүрөк болуш керек. Каалоо, тилек болуш керек. Жакшы. Мындан 3-4 жыл мурун баягы 7 дуанга желек орнотуу максаттары коюп, анын ичине мен билгенден 3 орнотулган эле, балыкчыга, Ошко жана Казакстан-Кыргызстан чек арасында алыш керек эле. Анан калгандары да бүттүбү, орнотулдубу, аягына чейин чыктыбы сиздин максатыңыз? Биз бул максатты 2016-жылы максаттаганбыз. Максаттаганда ошол сиз айткандай 7 дуанга Кыргыздын туусун сайып желбиретүү. Бундагы максат эмне? Максат биздин чөнтөгүбүздө акча ашып-ташып аткандан эмес. Кыргыз журтчулугуна, кыргыз коомчулугуна бир күчтен дух, бир мекенчилдик, патриоттук сезимди ойготуу максатында ошо желек желбиретсек деп баштаган болчук. Баштаганда дагы өзүңүздөргө белгилүү, жылына бир облуска, бир дуанга деген максатыбыз болчу. Ушул убакка чейин сиз бир акыркы орноткон желегибиздин айтпай калдыңыз, бул Жалал Абад жергеси болчу. Жалал Абад 4 жылда 4-өөнү бүтүрө алдык. Быйыл пандемиядан улам жаз вакыттарда баштайлы деп пандемия болуп калды биздеги, ушул тескери бир көрүнүш. Анан күз мезгилинде орнотолду десек, шайлоонун шайтан оюндары болгон парламенттик шайлоо болуп калды. Албетте удаа келбеди. Ошого биздин мындан кийинки дуаныбыз, кезегибиз бул Нарын жергеси. Бир түндүк, бир түштүк кылып келатабыз. Түндүк түштүктүн балансын сактоо максатында. Жакшы. Анан канча метрлик болуп атат? Чоңдугу канча, бийиктиги канча болуп атат? Ошол жагын баарына бирдей кетип атабы? Эң эле ылдый мына балыкчы болуп калды. Балыкчы болгон балыкчынын эң бийиктиги боюнча ылдый болгон себеби дагы бул шамалдуу болгондуктан. Шамалдуу регион болгондуктан ошол 35 метр бийиктикте болду да жерденчи. Бул азыркы биздин Ала Тоо аянт менен Оштун аянттагынын деңгээлиндеги бийиктик болду. Жалал Абад менен Оштун бийиктиги Жалал Абадтыкы 47, Оштуку 51 метр болду. Жакшы экен. Бул баягы жердин да кыртышына жараша болуп калып атат да. Себебин жердин астынан бетон менен арматураны тигип, байлап, бетон орнотуп чыккандыгыбыз үчүн ошого жараша дагы 2-3 метр ушундай ойноп калып атат.
Жакшы. Анан баягы кайрымдуулук иштерин чындыгында көп эле кылып келесиз, аны коомчулук менен көрүп жүрөбүз. Анан ошол кайрымдуулук кылып аткандагы негизги кандай жарандарга берүүдө мындай категорияларын карап анан бересиздер да? Албетте. Кайрымдуулук деген бул эмне? Кайрымдуулук деген бул адамдык билдеттен кутулуу. Эгер кайрымдуулукту баары бир гана акча берүү менен, жардамды бир гана баягы материалдык жак менен эңсеп калган убакытта, бирок тилекке каршы кайрымдуулук бул адамдын деңгээлине жараша. Бирөө колунда жок, бирок жылмаюу тартуулай алат. Бул деле кайрымдуулук. Бирөө колунда жок, бирок акыйкатты ачык айта алат. Бул деле кайрымдуулук. Ошо Кудай Таала ошол жараткан бизди курулушта өзүнүн ишин алып барып, курулушта түшкөн акчага кара жанны багып, өмүрүн өткөрсүн деп бул дүйнөгө келбедим деп үмүттөнөм. Бул дүйнөгө ошол жарамдуу болсок, элибизге, жерибизге пайдалуу болсок деп бул дүйнөгө келдик деген үмүт менен, максат менен, дагы ошол талапкерликтин бир маңызы да ушул. Талапкерлердин арасында саясатчы болбосо маани берилбейт дегенге дагы деле кошулбайм. Саясатчы деген бирөөдү критикалаган эмес. Жашоо өзү саясатта. Жашоо өзү саясат, туура. Бирок тилекке каршы бизде азыр күчтүү саясатчы ким десе эмне дейбиз? Бизде күчтүү саясатчы ким десе бирөөдү өтө критикалаган деп кабыл алабыз. Бул саясатчылыкка кирбейт да. Саясатчы деген мамиле кура билгендик. Саясатчы деген элдин камын ойлой билгендик. Саясатчы деген элдин ар бир талабыга жооп бере турган механизм, ыкма, методдор менен элдин бага билгендик. Саясатчы менин түшүнүгүмдө ошол. Кайрымдуу адам жакшы саясатчы болот. Берешен адам жакшы элдин камын ойлойт. Бөлүшө билген адам элдин жакшы деңгээлде багат деген чоң үмүтүм, максатым бар. Үй берип жүрөсүз чындыгында. Анан мисалга алып келе турган болсок, чубак ажы каза болгондо анын атасына бересиз. Ошол эле пандемия малында 1 айга Үмүткө, ошол акыркы Улан Негизбаев, Чоро Дубанаев, мына ушундай бир элдин талкуусунда кезде сиз ошол кезде үй берет экенсиз да. Анан муну көпчүлүгү баягы өзүн пиарлоо, ошол учурдагы бир талкуу жүрүп жатканда өзүн көрсөтүп калуу деп кабыл алышат экен да. Анан бул чындап эле пиарлоого кирип калбайбы өзүңүздө? Же болбосо мындан сырткары ушул талкууда жүргөндөн башка дагы жарандарга үй берип келесизби? Көбүнчө кандай үй-бүлөлөргө үй берип келесиз? Эми ушул убакка чейин буюрса 30дан ашык батир таратуу, батир бекер берүү иш чарасына себепкер болуп турбуз. Бул да болсо мен үчүн чоң бакыт. Элдин баары алып атканда, элдин баары жулуп атканда, элдин баары тартып атканда мындай бергендик бул мен үчүн чоң бакыт. Элдин баары бузуп атканда, элдин баары түздөп атканда бизге ушул куруучулук насип кылып кургандык бул мен үчүн бакыт. Экинчи маселе, сиз айтып атасыз, элдин бүйүрүн кызыткан, элдин талкуусунда болгон адамдарга ушундай бериптир. Бул факт берилдиби? Берилгени чынбы? Сертификат берилди. Үйлөрүндө жашап аткандар да бар экенин көрүп атасыздар да. Бүгүнкү күндө канча жаран сиз берген ошол 30тан ашык үй берилдик деп атпайсызбы? Сертификат берилди. Анан ошонун канчасы кирип жашап жатат? 23. Биз берген үйдө жашап бекер бизден алып, бекер алуу конкурсуна татып, бекер жашап атат. Анан жогорудагы суроомо кошумчалай кетсеңиз, бул баягы элдин талкуусундагыларга бергениңиз болду, мен санап өткөндөр бир саналуу ончакты дейли. Андан сырткаркы 30 деп атпайсызбы, 30га жетип калды. Дагы кандай шарттагы адамдарга бергенсиз? Бир көп балалуу үй бүлөлөр. Көп балалуу болгондо да жашы 40тан ашпаган жаш көп балалуу үй бүлөлөр. Баягы 3М, 4М деген кыргыздын тарыхында
тарых катары калган үй бүлөлөр. Анан сиздин берген ошо сурооңузга улай. Мен жана айтып кетип атпаймынбы? Факт то, что бере алдымбы? Муну пиар катарыбы, пиар эмес, жөнөкөйлүк катарыбы, кандай катары кабыл алынса да факт то, что берилдиби? Ошо берилгендик катары кабыл алыш керек да. Пиар болобу, пиар болбойбу? Эми бир маселе, бир суроо. Эгер мендей берген бирөө чыга турган болсо, ошол чындыгы ушундай багыттарда муктаж болгон үй бүлөлөргө берген бирөө чыкса, мен берген нерсемди пиарлабайм деп сөз берейин. Түшүндүңүз да? Ким сөз берген болот ошондо? Мен сөз берейин дейм. Эгер бирөө жарым мен берүүчү адамдарга берсин. Көп балалуу болобу, ушундай баягы мен пиарлабай эле коеюн. Макул. Эгер бул пиар коомчулукка баягы өзүнүн пиарлоо катары тескери бир өңүт калтыра турган болсо, башка бере тургандар чыкпайт дейсизби? Бере тургандар чыксын, мен пиарымды токтотойм. Бирок эл арасында дагы баягы атын атабай эле берип жүргөн, сооптуу иштей кылып жүргөндөр дагы бар. Буга да көбүсү. Анан көп балалууларга үй берүү деп жогоруда айтып өттүңүз, чындыгында бул жакшы акция болгон, убагында. Анан бул токтоп калган жокпу? Жок. Дагы деле болот дагы. Дагы деле болуп атат. Биз конкурста мисалы мындай алалы. Биз Баткен облусунан биринчи конкурсубуздан Баткен облусунан чыгып калды. Кайра эле 3 жылдан кийин дагы конкурс жарыяласак, дагы эле ал үй бүлө эмес, бирок башка үй бүлө дагы Баткенден чыкты. Мен бир Баткен облусунун жаранмын. Анын элде башка өңүттө түшүнүк калып кетпесин деп, аларга өзүбүздүн деңгээлде жардам берип, буну көп пиарлабай, буну көп көрсөтпөй, буну бир квартира берүү эмес, үй тиричиликтерине керектелүүчү техникаларды берип, ушундай багытта алган учурларыбыз болбой койгон жок. Калыстык болсун деп турбайсызбы? Калыстык болсун деп. Себебинде ал жерде бизде баягы конкурстун шарттары бар. Деги эле дүйнө жүзүндө болобу, же болбосо буга чейинки биздин болуп өткөн президенттер болобузбу деги эле, сиздин баягы сиз сыйлаган, сиз кумир туткан балким президент барбы? Ким? Кыргыздын бир азаматын ошол кумир тутсам деп эңсейт элем. Барбы? Азыр күндө жок. Кумир туткан президентиңиз жок. Кыргызстанда азыр кыргыз улутунда жок. Чет элдиктерден мындай ойлоп коесузбу? Карап. Албетте, баягы прям кумир тутам дей албайм, бирок баягы өзүмө жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү, кылган иши, кийинген кийими, берген суроолоруна жообу, ошол жагынан мисалы Путин деле кызыктуу адам мен үчүн. Назарбаев кызыктуу адам. Бул биздин чөлкөмдө. Ошол эле Лукашенко 90 канчанчы жылдан бери алып келатат. Албетте акыркы убактардагы толкундоолор, наразычылык акциялары да болбой койгон жок. Бирок жакшы жаман мисалы ар бир ошол журналисттер менен болобу, эл менен болобу жолугушуулардагы көтөргөн маселелери орду менен. Анан чечкен маселелер дагы кыска мөөнөт, эффективдүү болгон учурлар көп. Жакшы. Анан буга чейин бир маегиңизди карап олтурсам, эгерде кыргыз жараны чет өлкөдө ошол жакта калып калам дей турган болсо, мен ал жакка үй салбайм деген экенсиз да? Өзгөчө Москва жергесине. Дагы деле ошол ойдосузбу, же андан бери убакыт өттү, филиалдар ачылып, ал жакка үй салуу пландалдыбы? Кыргызстандын сыртында ушул күнгө чейин өз күчүм менен, өз каражатыбызга үй салып саткан жокпуз. Бул да болсо бир жараткандын планы болсо керек. Аны мен патриоттуулук негизинде айтсам керек. Ошол убакта андай нерселерди кээ бир деңгээлде айтып жүргөм. Анын айтканын максаты эмне болчу? Ар бир ата-эне балдарын өз үйүндө баккысы келет. Ар бир ата-эненин балдары үйүнөн учуп кетпесин деп ата-эне эңсейт. Ошол сыяктуу эле биз дагы ошол кыргыз жараны катары сыртка кеткен жарандардын акыбалын көрүп, угуп, билип,
ошолорду кайтарып келсек, ошолор ошол жакта тамырлап кетпесе, аз гана кыргызыбыз бар деген максатта, деген патриоттуулук, мекенчилдик негизде айтылса керек. Мен ал максатта буюрса күчүндө салбайм деп дагы деле буюрса Кыргызстанга салалы. Биринчи, Кыргызстанда батирге, үйгө муктаждык дагы эле бар, көп. Анан баягы канткенде өзүнүн кадыр баркын сактап кала алат. Кадыр барктуу болуш бул кыйын го негизи. Албетте, эң кыйын. Бул кадыр барк акыркы убактарда өзүңүздөр көргөндөй тилекке чоң каршы. Бул дагы бир акыр замандын аламаттары болсо керек. Кадыр баркты акчага сатып ала турган деңгээлге түшүрүп салдык. Кадыр баркты бийликке сатып ала турган деңгээлге түшүп калдык. Бирок кадыр барк бул намыска тете нерсе да. Биз ошол деңгээлде кабыл алып, ошол деңгээлде деп билип, үйрөнүп, тарбия алганбыз. Кадыр баркты эчтекеге биз алмаштырылгыс бир сезим катары кабыл алганбыз. Бирок кадыр баркка жетиш үчүн бир акыйкат, адилет позициядан тайбоолук. Эки, ошол баягы ар бир адам бул дүйнөгө өзүнүн миссиясы менен келет турбайбы? Бирөө куруучулук менен, бирөө бузуучулук менен, бирөө чынчылдык менен, бирөө жалган айтуу менен, бирөө адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты тепселөө менен, бирөө адилеттүүлүк менен, акыйкатты орнотуу менен. Ошого ошол миссиябыздын, адам баласынын жаралуу миссиясын унутпаганда гана, өзүнүн тарыхын эскертпегенде гана буюрса адам кадыр барктан алыстабайт деген ойдомун. Анан дагы бир саясатчы менен маек курганымда айтты эле да, мен саясатчы болом деп аралашкан эмесмин. Жооп теңишке, бирок саясатка аралашпасаң дагы сени аралаштырат экен депчи. Анан коомчулукта саясат сасык деген сөзү бул ачык анык нерсе да. Анан ушундай чөйрөгө баратып сизди өзгөртүп койбойбу? Саясаттын сасыктыгы сизди? Албетте, мен бул жөнүндө ойлонбой койбойм. Бир адам катары, бир жылуу жан, махлук, жаратып катары буну ойлонбой койбойм. Чөйрө көп таасир берет го. Албетте. Эми ушул эле маселени алып карасак, эмнеге мисалы өнүккөн мамлекеттерде саясат сасык деп кабыл алынбайт? Эмнеге? Балким тартип күчтүү ал жакта, балким башкача талаптар. Көрдүңүзбү? Бул адамдын өзүнөн зависит этет. Саясатта күнөө жок. Туурабы? Мен өзгөртөм деп барыш керек балким. Албетте, адам баласы, мисалы тарыхта дагы эски тескери каармандар бар, оң каармандар бар. Тескери каарманда да тарых жазбайт да. Тескери каарман өзү тарыхта өз ордун алат. Оң каарман дагы өзү. Ошол сыяктуу эле биздеги саясат айдыңында ошол саясаттын деңгээлini көбүрөөк түшүргөндөр ээлеп алгандыктан саясат сасып калды болду болуш керек. Мен сизге бир үзүндү айтып берейин. Атам, мен университетте окуп жүргөндө кыйнап орус тилинде бир 3 том Сталиндин китебин окуп деле. Сизге? Мага. Бул каникулга барган убакта айыл жерде орусчаны да жакшы түшүнбөйм. Бирок аракет кылып окуп отуруп, ошол килейген томдун ичинен бир үзүндү эсимде калган. Ал үзүндө эмне дейт? Сталинди дейт. Сталин ошол ажатканадан кайтканын жолдон өтүп кетип аткан адам көрүп калып, Сталин да ажатканага барабы деп эсин жоктуган эмиш. Мына сөздүн мааниси кайда жатат? Сталин өзүнө жеген ичкени биякта эле калсын, ажатканага да барбай турган деңгээлде коомчулукка даңазалган. Өзүнө ошондой көрсөткөн. Ал деле адам болгон. Биз эмнени кылсак, балким ошолорду кылган, бирок жашыруу, көргөзбөгөн. Биздикилер ошо саясаттын деңгээли эмне менен түштү? Бир, кылык жоруктар менен. Эки,
кээ бир деңгээлде кийинген кийимдер менен, 3 койгон максаттар менен, 4 кылган иштер менен, 5 айткан кээ бир деңгээлде баягы ишке ашсыз сөздөр менен. Бүгүнкү күндөгү ошо саясатчылардын баркы жок дейсизби эл үчүн? Эми баркы болгондо саясат мынчалык түшмөк эмес да. Бирок биз элитабыз деп атышпайбы? Элитаны эч качан элиталар өзү айтпаш керек элитабыз деп. Элитаны эл айтыш керек. Булар элита деп. Эгер элиталыкка татыса. Элиталык эмнеси менен татыйт? Жанагы эле нерселер менен. Биринчи ирет койгон калыс максаты, сүйлөгөн так сөзү, кылган туура иштери, кийинген таза кийими. Ушулар адамды элита кылат, мисалы. Бирок элитаны эч качан элита өзү биз элита дебеш керек. Эми Кудайдан баарыбыз эле коркобуз да. Анан Кудайдан башка жашоодо эмнеден коркосуз? Мен үчүн өтө эле коркконум баягы ата эне бир тууган жакындарымдан ажыроо. Кудай Тааланын жаратканынын эң чоң сыноосу пенде үчүн. Бул жакындарынан, жандарынан, кандаштарынан ажыратуу экен. Эң чоң. Айтабыз, динсиз болсо чоң сыноо дейт. Ар кандай багыттарды айтып калат да, бирок ошолордун эң эле бийиги, эң эле коркунучтуусу чоңу бул ошол жакындарынан ажыроо. Анан өлкөнү кризистен алып чыгуунун ресурстары бар деп турсуз да. Кандай ресурстар бар, кандай жолдор бар? Ишкер деген сөздүн аныктамасы бул бардан жок кылуучу деген экен да, биздин тилде. Бардан жок кыла билген адам буюрса сыздагы экономиканы чыгарып кеткенге дагы үмүтүм. Жолун билесиз. Албетте, билген үчүн кетип атабыз да. Жок эле биз мындай кылабыз, биз тигиндей кылабыз. Ушул убакка чейин айткан сөзүбүздүн аркасында турдук. Буюрса жана программа менен, анан мен буну ачык айтпаганымдын себеби, буюрса башкаларынан айырмалантып бир жакшы программа сунган жатабыз. Эч кимдикиге окшобогон бир программа сунган жатабыз буюрса. Анан чет өлкөлөрдө иштеп келген деген маалыматты уктум сизден. Анан чет өлкөлөрдө кандай жумуштарда иштеп келгенсиз жана канча тилде эркин сүйлөйсүз? Чет өлкөлөрдө кайсы тармактарда эмгектенгенсиз? Эми сразу эле баягы бачым эле барып үй куруп кеттим десем, бул жалган болот. Бачым эле барып бир башкармалык деңгээлде иштедим десем, жаңылыштык болот. Кээ бир деңгээлде тил үйрөнүү менен, мисалы, Европа мамлекетине барган. Тил үйрөнүү дегенде тилди өздөштүрүү, дагы өрчүндөтүү максатында. Ал жерде ошол курс, мисалы, Россия жергесинде 2 жыл көбүрөөк жашаган жерим 2 жыл, жашаган жылым 2 жыл болду. Мисалы, ал жакта юридикалык тармакта ошол бир түрк менен немис компаниясында иш алып иштегенге чейин жетиштим. Анан эркин сүйлөгөн 4 тил десем жаңылышпайм. Бул орус, кыргыз, түрк, англис. Садака берүү менен байлыгың азайып калбайт дейт го, чындыгындачы. Анан сиз эгер президент болуп калсаңыз, сиздин аркаңыздагы иштериңиз, кайрымдуулук иштериңиз, ошол эле учурдагы үй берүү иштериңиз улана береби? Мамлекеттик деңгээлде ошол 6 миллион элге кол сунуу, 6 миллион элди үй менен камсыз кылуу, мисалы, ошол республикалык масштабка, мамлекеттик масштабка чыгуу максатында гана кетип атабыз. Эмне себептен ошондой бир акыркы эле көтөрүлүштү ала турган болсок, анда дагы эмнеге өзүңүздүн оюңузду айткан жоксуз, баягы коомдук жаран катары, же болбосо алдыга президенттикке таштап аткан инсан катары, же баягы конфликттен алыссызбы? Негизи эле алсам, законсуздук, анан уруш, талаш тартыштан алыс болгонго аракет кылам, чындыгында. Эми өзүңүз элестетиңиз. Мен да ушул дайым эле кайрымдуулукта өз ордун жоготпой, колунан келишинче кол сунуп жүргөн адам эле элдин алдына чыгып, тиги кетсин, бул келсин, анан тиги мындай. Ушул убакка чейин мен бир адамды критика кылган эмесмин. Мен критикадан алысмын. Бирок мен 5
5 күнү түнү учуп, 6 күнү эртең саат 9-10 гана учуп келдим. Мындай айтканда, төңкөрүштөн кийин бир 7-8 сааттан кийин гана Кыргызстанга келдим. Келсем албетте бар жок чачылган, бар жок жолдор кийир, тазалык иштеп атты деди. Бирок мен келгенде ошо чоң трассалар бүт эле акыбалы жакшы эмес болчу. Бир, эми ушуну дагы ачык айтышыбыз керек. Ушул убакка чейин ушул площадька чыккандар баары мүдөөсүнө жеттиби? Төңкөрүш максатына жеттиби деген суроо коюп атасыз да? Сиздин оюңуз кандай? Менин оюмча, мен журналист катары айта албайм. Сиздин оюңуз кандай? Мен жеке жаран катары айтайын, талапкер катары эмес. Мына бизде 3 төңкөрүш болду. Үчөө да тең. Эми биздин эл чындыгында момун элбиз. Биздин куйругубузду басмайын, биздин жеке жашообузга таасир этчү маселелерге кирмейин, биз көп деле баягы жаңжал салчу, чатак салчу эл эмеспиз. Бирок кээ бир деңгээлде ошол куйругубузга басканда, бирок сазайыны берген элбиз. Ошол 3 жолу башыбыздан кыргыз коомчулугунун башынан ушундай бир дүйнөлүк коомчулукка терс көрүнгөн нерсе жашадык. Бирок тилекке каршы менин оюм үчөөсүндө тең, эмнегедир элдин чыныгы максатка, көздөгөн оюга жетпегендей өңүт калдырганы бул жашообуз тастыктап атат. Айтышыңыз мүмкүн, эмнеге? Эгер чыныгы максатка жеткенде толкундоолор экинчи ирет болмок эмес да. Биринчисинде эле токтомок дейсизби? Биринчиси менен токтомок. Анан учурдагы саясий кырдаалга карата сиз кандай баа бересиз? 6 күнүн кечинде бир баягы чукул жолугушуулар, чукул чогулуулар болуп, ошол азыркы биздин катарыбыз толуктан талапкер Садыр Жапаровду убактылуу ошол өкмөткө алып келгендей бир өңүт калтырды. Кийин эле карасак, дагы бир күч, дагы бир 2000, 3000, 5000 адам топтоп алып, ал нерсени четке кагууга аракет кылгандай өңүт калтырды. Анан дагы 1-2 күн өтпөй эле ок атышууга чейин барып, мисалы азыр күндөгү ошол абакта жаткан Атамбаевдин Алы Тоо аянтчасына келгендиги, ал кээ бир топтор, албетте бул чындыгында тескери көрүнүш. Тилекке каршы кыргыз эли мондой башчыларга татыктуу эл эмеспиз. Эң эле акыркы убактарда мына көп сырткы мамлекеттердин кабыл албай аткандыгы, ошол элчилердин ишеним кагаздарын бербей аткандыгы, булар чыкты да, туурабы? Мына угуп көрүп эле атабыз. Бул бир гана саясатчыларга эмес, элге деле имиджине доо кетти да. Бизде эмнеге чоң дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялардын офиси же болбосо иш алып барган багыты Кыргызстанда жок? Мисалы Google, мисалы Microsoft, мисалы да. Эмнеге жок? Дагы талкалап коюшат, дагы алып коет деген. Эми түз кабыл ала турган болсок ошондой да. Бизде ушундай толкундоолор бизнес ишкердикке өтө эле тескери таасирин тийгизбей койбойт. Ар бир мамлекетти көтөргөн бул бизнес. Глейген Америкада президентке талапкер 2 адам болду депчи. Кичинекей Кыргызстанда 63 адам болду. Бул президенттик шайлоонун дагы ошол эле учурда президент деген статусунда баркы кеткен сыяктуу биздин коомдо депчи. Сиз кандай ойдосуз? Бирок ал деле эки тараптуу, бирок демократиялык эркин элбиз деп атпайбызбы? Бул демократиянын бир белгисиндей көрүнөт. Демек, Глейген ошол Америка демократия эмес экен, кичинекей Кыргызстан демократия. Сизге ийгиликтер каалайбыз. Рахмат, сиздерге дагы. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.